Келешекте баягы немеси кең болсун. Чек арада жайгашкан Аксай айылында килем токуу цехи толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Буга чейин бош жаткан имаратты кайра капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы жумуш орундары түзүлдү. Бул килем токуу цехи Баткен облусун өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен бөлүнгөн 125 миллион сомдун эсебинен 2 миллион 800 миң сомго имараттын чатыры бүткөрүлдү. Азыркы заманбап улуттук колорит болсун деп атпайбы, ушуларды алып, крандардын астына коюп, дубалга кирип ушуларды. Биздеги районубуздун аймагындагы болгондо дагы чек аралаш айылдардагы жумушсуздукту кыскартуу болуп эсептелинет. Биринчиден, бул жерде килем цехтин ачылышы менен 30га жакын кыз келиндерибиз жумуш менен камсыз болуп атат. Бунун каржы маселеси Баткен райондук өнүктүрүү фондунан жана коомчулукту колдоо Касамиң долбоорунун алкагында 4 миллиондон ашуун акча каралып, салтанаттуу түрдө азыр мына бүтүп, пайдаланууга берилип атат. Мындай жумуштар биздин районубуздун аймагында бардык айыл өкмөттөрдө жүрүп атат. Өнүктүрүү фондунун эсебинен Баткен областынын, Баткен районунун өнүктүрүү жол картасынын алкагында каралган акчаларга ушундай жакшынакай долбоорлор, ири долбоорлор турмушка ашып атат. Бул мына Самаркандеги айыл өкмөтүндө тигүүчү цех ачып пайдаланууга берилди. Карабак айыл өкмөтүнүн Кызылбел айылында жаңыдан тигүү цехти куруп пайдаланууга бердик. Суу башы айыл өкмөтүнүн Боз Адыр айылында дагы бир тигүүчү цехти бүтүрүп пайдаланууга бердик. Бунун бардыгы президентибиз урматтуу Садыр Нуркодиевичтин бизге ушул атайын Баткен областынын, Баткен районунун өнүктүрүү жол картасын кабыл алып берген. Ошол жол картанын алкагында кыз келиндерди жумушчу орун менен камсыз кылуу максатында болуп аткан иштер. Имаратка айыл элине сунушу менен килем токуу цехин куруу боюнча долбоор жазылып жактырылган. Бул килем цехи Дүйнөлүк банктын каржылоосунда Касамиң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун алкагында Арис уюму бардык керектүү болгон жабдууларды орноткон. Чыккан долбоордун жалпы суммасы 4,5 миллион сомдон ашуун. Бул долбоордун социалдык экономикалык инфраструктураны жакшыртуу компоненти 3 кичи компоненттен турат. 1А, 1Б, 1С деп. 1А кичи компонентиде ушул калктуу конуш айылдардын электр энергиясына болгон жеткиликтүүлүгүн жакшырттык. Биз мисалы үчүн жана айтып өттүм, балдар оюн аянтчасы, мектептердин, фаптардын ремонту, жаңы курулуштары, ошол бардыгыны 1Б кичи компоненти менен ишке ашырдык. Ошондой эле 3-чү 1С кичи компоненти бул экономикалык объектилерди колдоо кичи компоненти болчу. Бирок бул конкурстун негизинде ишке ашыш керек эле. Бул кичи компоненттин алкагында ошол жеке бизнес секторду муниципалдык айыл өкмөттөр менен өнөктөш кылып берүү жана ошолордун негизинде жумуш орундарды түзүү болчу. Бул долбоордун алкагында биз атайын уюмдарды жалдап, биз ар бир айыл өкмөттүн кошумча нарк чынжырчасын изилдеткенбиз. Ошондо азыр өзүңүздөр күбө болуп турган Аксай айыл аймагынан кол өнөрчүлүк чыккан. Ошого булар конкурс жарыялап, Кыргыз килем ишканасы буларда өнөктөш катары конкурстан утуп алган. Ошол Кыргыз килем ишканасынын бизнес планынын негизинде булар жалпы биз арыз өткөргөн конкурстан ушул экономикалык долбоорду утуп чыгышты. Жаңыдан ачылган кичи ишканада Кыргыз килем ишканасы өнөктөш катары 32 кыз келиндерди килем токуу боюнча окуудан өткөрүшкөн. Бүгүнкү күндө 28 кыз келиндер жумуш орду менен камсыз болушту. Биз килемдин ар кандай түрлөрүнү токуйбуз. Болгон эле натуральный токуйбуз, жана койдун жүнүнү өзүбүз ийрип, ранга салып же салбай эле. Ошону токуйбуз. Кинамнал неменин фабричный түрлөрдөн токуйбуз. Азыр биз жайнамаз токудук, дорожкаларды токудук. Анан кандай заказ берселер, ошо заказды токуп беришке аракет кылабыз. Биз бирок мурда өзүбүз билчүбүз. Мурда сайзым маалда шуну согуп апаларыбыз, чоң апаларыбыз бизге үйрөткөн, ошо боюнча согуп келебиз. Үйдө деле согобуз, токучу элек да. Азыр эми мына жака цех ачылып, жакшы болду да, ана Аксай элинин тургундарга, айрыкча кыз келиндерге. Булар үйдө отурат балдары менен, азыр бардыгы келип үйрөнүп алышты. Азыр биз бул жерде 40 немебиз. Кыз келиндер 40 кыз, ошонун жарымы өзү билчүлөр, анын жарымы кыз үйрөттүк кыздарга. Азыр бардыгы жакшы согуп калды, токуп калды килемди.
Цехке сырьёда ишканада даярдалат. Айылдагы малдын жүнүн кабыл алып, жууп тазалоо менен жип өндүрүлөт. Анын алкагында экологиялык жактан таза, сапаттуу, жагымдуу жаңы технология менен токулган килемдер даярдалат. Мына жүндү мынага тытып берет. Мынандай кылып. Бу тытып даяр болгондон кийин анан мунусуга келип түйдөк болот. Түйдөк даяр болгондон кийин мунусуга салып берсек, мондай кылып жип чыгарып берет. Мондай кылып жип чыгарып берет, анан биз муну килемге иштетебиз. Килем токуу элдин көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Нукура килемдер өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагында Баткен, Лейли, Кадамжа райондорунун уус чеберлери жасап келишет. Нукура килемдерди чет өлкөгө сатуу менен өлкөбүздүн экономикасына салым кошууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Фарида Обойдуллаева, Абдулhamid Абдиманнаполу, жаңылыктар.